Саламатсыңарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн айкидодогу кээ бир ыкмаларды кантип жасоону үйрөтөбүз. Айкидодо бардык ыкмалар эле өзү коргоо үчүн ылайыкташтырылган. Албетте айкидо боюнча чыныгы чебер болуп кетүү үчүн көп убакыт керек, көп машыгуу керек. Бирок жөнөкөй ыкмаларды силерге көрсөтүп беребиз, өзүңөрчө кайталап жасап көрүүгө аракет кылсаңар болот. Биринчиси, эгер силерди жакынардан кармап алып коюп жибербей жаткан болсо, кантип чыгуунун 3 түрдүү ыкмасын бүгүн көрсөтүп берейин. Биринчиси бул. Жакынарды кармады го. Ушул жерде өзүңөр да кармайсыңар дагы. Экинчи колуңар менен мунун чыканагын ылдыйга алды тарабына карап түртөбүз. Экинчи кол менен кармасын. Кандайча көрүнөт экен мына. Биринчиден бул кармап турган жерди, мына захват болгон жерди фиксация кылып, кыймыл сабылга келтирип алышыбыз керек, кое бербей турган кылып. Экинчи колубуз менен чыканагын ылдыйга басабыз, колун бүктөгөнгө аракет кылабыз. Эгер бул колун катуу кармап алган болсо, чыгуу албетте кыйын. Бул күтүүсүз абалдан чыканагын ылдыйга басып жиберүү керек. Да, өйдө көтөрө баштайбыз. Кайра. Колун кыймыл сабылга келтиребиз. Чыканак менен басып атканда, биз да алда кадам коюп, мунун чыканагын өйдө көтөрөбүз. Көрдүңөр, бул мага атака жасай албай турган абалга келип калды. Себеби колу ооруп баштайт. Акырындан көрсөтөлү. 1 2. Кол ооругандыгы үчүн бул чабып жатат. Байкасаңар болот мына. Кол ооруганда ал бутун чабып атат. Эми жардамчы мазат жасасын. Кайра эле ушуну көрөбүз. Мен мунун жакасынан кармаймын. Акырындан жайрак дагы бир жолу. Бул жакка кадам коюп. Бул бүгүнкү биринчи ыкмабыз болду. Мен силерге эскертип айтып кетмекчимин. Бул ыкманы жасап атканда шериңердин колун катуу оорутуп салбагыла. Себеби айкидонун ыкмалары муундардын чоюлуп калышына сыяктуу бир кокусуктарды алып келиши мүмкүн. Айкидо боюнча жакшы мастер болуп кетүү үчүн бул ыкмаларды көп жыл бою кайталашат. Жөнөкөй болгону менен, бирок зыян алып келиши мүмкүн да. Ошол бүгүнкүсү ушул болду. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.